Бүгүн жогоруда айткандай эле чындап эле биздин төрүбүз бош эмес. Анан конокко ким келди деп турсаңыздар, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Устат академиясынын негиздөөчүсү жана төкмакын Азамат Болгонбаев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Баягы биз келген коноктордон биздин баягы эфирге ар түркүн коноктор келет, ар тармактанчы. Мисалы спортсмендер келет, ырчылар келет, анан деги төкмөлөр, акындар таңдагандай кантип болушат. Мисалы спортсмендер эртең менен туруп 10 километр чуркашат. Күнгү жасашса, Сиз таңдагандай. Мен негизи эл катары эле таң негизи. Бирок негизи өнөр адамдарына көпчүлүк учурда таң баягы биздики баягы бир кыял эргүүгө байланыштуу нерсе болгондуктан таң бир акындарга өзүнчө бир өзгөчө бир кыял эргүү бериши мүмкүн да. Бирок өзү негизи ырчыларга көбүнчө таңда өтө деле мындай ашкере мындай даярдык көрө беришпейт. Себеби деген үн баягы көпчүлүк учурда бир түшө болуп калган учурда ачылат да. Бизди баягы окуткан учурда дагы могу үндү коюу сабактарын көпчүлүк учурда ырдоого тийиштүү сабактарды 3төн кийинкиге коет да. Негизи азыр деле ошондой. Биринчи сабак кылып өтпөйт экен аны. Эртең мененки саат 8 эле апарып алып эле баягы распевка кылып ырдатып кирбейт да. Ошондуктан баягы жалпы ырчылык үчүн таң баягы эл катары эле өтөт. Баягы өзүнүн жумушу менен алек болуп, башка бир иштери менен алек болуп. Ал эми биздин баягы акындар үчүн, жалпы эми адамзат үчүн таңдын орду башка да. Ошондуктан эл катары эле таң тозобуз, эл катары туруп өзүбүздүн жумуштарыбыз менен алек болуп, анан ошонун жардамы менен чыгармачылык жумушка кирип кетебиз. Жакшы, анан мындай окуялар ушундай күндөр болду эле, таң зардан ушундай комуз менен төкмөлүктү ушундай төгүп, мындай илгом келген күндөрүңүзчү? Тура калып эле өзүңүз эле көздү ачар менен комуз кармагыңыз келип. Албетте, баягы бир жакшы түш көрүп калсаң, же болбосо мурунку күнүң бир жакшы өтүп, кечти бир жакшы жыйынтыктап калган учурда албетте бир кыял эргүүгө жараша тура калып эле ырдаган келип калган учурлар болот. Бирдеме жаза калып, бирдеме чиймелей калып, албетте. Бирок эми жеке менин өзүм керт башыман өтө элек, айрым биздин акындар, өнөрпоздар айтып калышат, баягы шартка байланыштуу эртең мененки саат 6да концерт койгон учурлар болгон депчи, бир ыңгайына, ишканалардын ыңгайына жараша болуп калат го. Андай учурлар да болгон деп. Жеке өзүмдө эртең менен концерт койгон учур боло элек, бирок таңда эми кыялданып калган учурлар болот. Себеби жанагы маселен бир саат 10до бир мамлекеттик же болбосо бир тарыхый иш-чаралар болуп калат да. Анан ошого барардем таңда туруп кетишиң керек да. Анан ошого жараша кыял эргүүңдү ойготуп, өзүң маанай тартуулаган учурлар да болот да. Албетте ошол шартына жараша кете берет. Жакшы. Анда таң зардан деп калдык келип, өзүңүздүн төкмөлүңүздү көрсөтө кетпейсизби? Баягы биздин бүтүндөй кыргыз эли Азамат байкебиз келгенде баягы үнтөтүп карап турушат болуш керек. Эмне деген алтын шилекейлерин чачыратат деп. Кубаныч менен жолуктум ой, кутман таң кыргыз калкыма. Өнөрүң эгер болбосо ким жетет дейсиң баркына. Ай көлдүн сабы зор жөлөк, кадырым кыргыз антыңа. Амандашып ырдамак бул акындардын шартыда. Комузун алып ыргылмак кыргыздын улуу салтыда. Карттарык жатат түгөнгүс, кылчайып көрсөң артыңа. Дал ошол карттарыктын бүктөмү, сөйлөтүүң улуу кыргыздын сөзүндө жатат издери. Дал ошол сөйлөтүн айткан ыргылып бул акындар болот тизмеги. Ай көлдүн улуу баяны, бул алып тарых болот биздеги. Дал ошол улуудан калган көрөнгө, мен да баш ийип келем өнөргө. Санатың улуу кыргыздын сакталып жатат тереңде.
дал ошол санаты менен кыргыздым мен даңырдагым келет мен элге. Бүгүн пирамида каналы таңкы саат 8-ден халкына салам беришкен. Зейнап менен мырза бар ой, силердин көңүлүңөрдүн эриткен. Ырдап бер деп суранса халкыма ырдабаймын неликтен. Кагылам кыргыз кашымда, силер дем бересиңер акынга. Биздин көңүлүбүздү көтөргөн силер ак, силердин ак батаңар асылда. Ырдаган жакшың ар качан силерде ак калпак журттун кашында. Мен да таң эрте келип берген ырдагым келет силерге. Ырлары болсун кыргыздын кийин келечек муун жалпыган ырдалып айтып жүрөргө. Ырлары болсун ар качан силердин көңүлүңөргө түйөргө. Бүгүн таң эрте келип карачы таңкы пирамидага. Мен да келип турган учурум келет дейсиң ким ага. Эми мырза менен Зейнаптын кашымда турган маалында. Булардын да далай суроолор турса го деймин жадында. Ырдаган жакшы турбайбы калкым мына ушундай таланттуулардын жанында. Мына мырза деген чоң жигит экрандан кандай көрүнөт билбеймин коңал жагым, бирок опол тоодой чоң жигит. Камманастын урпагы калдайып турат далысы, көкүрөгүндө бар намысы. Ал эми Зейнап деген сулуу кыз бүгүн биринчи чыктың эфирге. Мунун байсалдуу болсун арышы, кагылам мырза сүрөгүн. Жакшыны жакшы сүрөсө жакшы болот деп билемин. Пирамида каналдын ар качан байсалдуу болсун сапары менин да ушул тилегим. Ал эми силердей журтту кашымдан абыдан баалап сүйөмүн. Акым менен эл бирге силер деп согот жүрөгүм. Түндүгүң болуп бийиктең ой, ар качан жарык бир болсун түнөгүң. Баракелди Азамат байке. Эң сонун ырыгыңызга кошуп, Зейнепти дагы менди да кошуп, абдан сонун баягы өзүңүз сөзүңүз менен ороп бир бүтүн кыргыз элине жар салып кеттиңиз. Мунуңуз үчүн чоң рахмат. Анан Азамат байке, менин эң алгачкы суроом. Баягы бул өнөр баягы кыргызда абдан эң сонун сөз бар. Алма сабагынан ал түшпөй же болсо, аккан арыктан су акпайт, аккан арыктан су агат дегендей. Бул өнөр кимден сизге арып, кимден жукту? Албетте ар бир биздин сапарыбыз, жашоодогу негизги баягы баса турган жолубуз эми албетте бул Кудайдан экенин талашсыз эми. Баарыбыздын баягы кандай кесипти тандайбыз, кандай жолдо болобуз, кандай багытта элге кызмат кылабыз. Анын баары да Кудайдан келаткан бир чоң улуу иш деп ойлойм. Анан жеке өзүмдүн тарабымда айта турган болсом, жакынкы тарапта баягы ата энемде андай чоң деле өнөр жок. Баягы өнөр, искусство, маданият жагындачы. Бирок эми арка ата бабаларымда болсо керек баягы аралашып жүргөн, өнөргө баягы бой салып жүргөн адамдар. Анан негизи эле бирок ушул ата энемдин колдоосу менен ушул бала кезим менен эле өнөргө аралашып, бала кезим менен эле комуз кармап, бала кезим менен эле ушул акындар эмне экенин, оончулар эмне экенин, өнөр деген эмне экенин, адабият эмне экенин, искусство эмне экенин негизинен дээрлик ушул бала кезим менен эле айырмалап өстүм. Анан эми албетте кыргыздын баары өнөр болсо да негизи эле кыргыздын баардыгынын көкүрөгүндө бир өнөрдүн бир уюткусу бар. Анан албетте айрымдары аны ачат экен, айрымдары ача албай калат, айрымдары кызыкпайт. Анан ошентип биз дагы ошол кызыгуубуз артып биринчиден. Анан ата эненин түрткүсү менен ушул өнөргө аралашып калгам. Анан ушул комуздун аркасы менен эле баягы ырдап жүрүп, комуздун бир сырын үйрөнүп жүрүп, анан ушул биздин кошуна айылда, Кой таш деген айылда
Абдулашым Исмайыл деген аксакал бар эле, ал киши раматтуулук болуп кетти. Анан ошо кишинин жетелөөсү менен анан ушул өнөргө аралашып калгам. Жакшы. Анан ушул так эле ошол төкмөлүктөн тышкары азыркы Устат академиясы туурасында да сурагым келип жатат. Устат академиясында кандай факультеттер бар? Устат академиясы эми бул баягы коомдук негизде түзүлгөн бир чакан окуу борбору. Бул дагы мисалы үчүн эми биз башка бир тармакта иш кыла албайт экенбиз да, эми өнөрдө жүрүп башка бир бизнесмен болуп кете албайт экенбиз. Же бир башка таптакыр башка тармакка бурулуш жасап кете албайбыз. Негизги баса турган жолубуз деле ушул өнөрүбүзгө тийиштүү болгондуктан Устат академиясындагы ушул бир сөздүн кудуретинин негизинде бир түзөлүү деген оюбуз менен ушул журналистика боюнча, сөз чеберчилиги боюнча, сүйлөө маданияты боюнча, элдик озеги чыгармачылык, адабият боюнча ушул чакан бир курстарды негиздегенбиз ушул Устат академиясынын алкагында. Ал жерде ошол туура сүйлөө, келечекте баягы журналистикага баш салам деген кыргыз тилиндеги мыкты бир жаштарды бир жолго салуу негизинде биз дагы ушул адабиятка, журналистикага, коомго бир мыкты бир үлгүлүү жаштарды аралаштырсак деген оюбуз бар эле. Себеби мындай бир жасалма көрүнүш бар да, мүмкүн мен эми өзү журналист болбогондон кийин бул тармакта мен терең изилдеп көргөн жокмун, бирок мындай бир коомдо көрүнүш бар да, кыргыз журналистикасы жөн эле айта берет, булар жөн эле угуп укпай эле кошуп сүйлөй беришет, жаза беришет, айта беришет деген мындай бир ярлык бар да. Ошондуктан бул нерсени баягы ушундай бир ушак деңгээлиндеги сөздү бир жок кылуу максатында ушул журналистикага кызмат кылган мыкты жаштарды тарбиялоо үчүн да кыргыз тилинде ошол кызмат кылыш үчүн ушул академиянын академиясынын баягы тилге байланыштуу маселелер баардыгы кыргыз тилине. Эң сонун кесиптеш, сөзүң аралжы. Бул жерден дагы бизге Азамат байкеге каалоо тилек айткандар бар экен. Ассаламу алейкум Азамат байке, ийгилик каалайм, өнөрүңүз өркүндөй берсин, сонун ыр экен. Пирамида телеканалы сиздерге дагы ийгилик деп, алыскы коңшу мамлекет Тажикстан, Душанбадан. Рахмат, бар болуңуздар, болсун. Жакшы, анан ушул эле Устат академиясы туурасында дагы бир нерсе сурайын. Мисалы тапшырам деген жаштар бар болсо, кандай документтерди алып барыш керек? Бул эми атайын, бул баягы атайын чоң бир окуу жай эмес, бир документтерди талап кылып алган. Өзүнүн баягы интеллектуалдык ой толгоосуна жараша эле ала беребиз биз. Болгону өзүнүн паспортун көтөрүп алып барса, анан өзүнүн бир эми албетте баягы таптакыр эле тармактан тышкары адамды биз эми ошол багытка үндөй албайбыз да. Бул журналистта бул чыгармачылык негизи түпкүлүгүчү, журналистикадагы. Ал эми адабият менен элдик өзеги чыгармачылык бул чыгармачылыктын туу чокусу. Сөзгө тийиштүү нерсе. Ошондуктан өзүнүн интеллектуалдык баягы деңгээлине, ой жүгүртүүсүнө жараша биз кабылдап окуп бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө Устат академиясын бүттү деген баракча атайын бир сертификат берилет, баракча. Анан Азамат байкеге баягы башкача бир суроо бергим келип жатат. Баягы бул төкмөлүк өнөр Кыргыздын тарыхын ачып карасаң дагы бул өтө бир чоң орду бар да. Бул керек болсо кээ бир биздин төкмө аталарыбыз хандарды дагы сестентип баягы ордуна коюп койгон учурлар болгон да. Анан ал убакта баягы азыр ата бабабыз айткан жакшы сөз бар го, баш кесмек бар, тил кесмек жок дегендей. Анан азыркы учурда баягы төкмө акындардын орду кандай, жакшы баягы кандай деңгээлдеги баягы көңүл бурулуп жатабы? Албетте, төкмө акындыктын орду тарыхта эми бул эбегейсиз экени бул талашсыз далил да. Бул эми биз канча айтсак дагы айтпасак да муну кыргыз эли жалпы билет. Төкмө акындар байыркы доордо негизинен ушул маселен Пирамидага окшогон бир телеканалдын ролун аткарып келген да. Маселен бир төкмө акын баланча жерде баланча болоптур, баланча бий баланча иш кылыптыр, жаман иш кылыптыр же жакшы иш кылыптыр. Баланча жерде баланча дегендин аты чыгыптыр, баланча жерде баланча деген эр чыгыптыр, шер чыгыптыр деп анан ошентип, маселен, бир телеканалдын алкагында жаңылыктар да кетет, маданий программа да кетет, саясий программа да кетет. Ошонун баардыгын камтып, мындайча айтканда, бир өрөөндөн бир өрөөнгө барса ошону ыр кылып айтып берген. Азыр деле төкмө акындар өзүнүн негизги салттуу бир жолунан тайган жок деп эсептейм. Акындар дайыма кандай гана коом болбосун, турмуш болбосун өзүнүн аброюн сактап келе жаткан биздин улуу өнөрлөрдүн бири. Ошондуктан төкмө акындык өнөрдүн орду бул
баягы кыргыз бар да, кыргыз кыйырында, кыргыздын доорунда дайыма жашай берет деп эсептейм. Мына айтыштар көп, коомдо болуп аткан нерселер дайыма ар бирибиз ушул баягы жипке тизгендей кылып айтып келген учурлар көп эле. Эң сонун анан бул жерде да баягы жеке жашооңуз тууралуу суроолорду бериптир. Саламатсызбы Азамат байке? Суроо үй бүлөңүз жөнүндө. Келинчегиңиз ырдап жүрчү эле чыкпай калдыбы? Эмне кылып жүрөт? Рахмат. Тамара дейт. Рахмат Тамара эже. Ооба, үй бүлө деген бул эми ар бир адам үчүн жөлөнө турган, таяна турган баягы артыңдагы нерсе да баягы. Артың тынч болсо, калган нерсе дагы баягы өзүнүн бир байсалдуу сапарын улантып кете берет. Келинчегим дагы чыгармачыл адам, улуттук консерваториянын ырдоо бөлүмүн бүткөн, чындап эле өзүнүн замандаштарынын катарында мыкты ырдаган, мыкты үнү бар чыгармачыл адам. Азыр учурда балдар менен үйдө, балдарым кичинекей азыр, ошондуктан баягы чыгармачылыктан көбүрөөк алыстап турат. Ошондуктан чыгармачылыкка бир аз азыр кайрадан баш сала элек. Эми балдар бир аз чоңоюп, балдарды өзүнүн жолуна салсак, анан анда орду тургандыр, Кудай буйрса. Бирок сиз уруксат бересиз ырдап чыкканга, э? Албетте, эми анын чыгармачылыктын бир өзүнчө бир дүйнө да, ошондуктан ал дагы бир учуру келет буйрса. Баягы менин оюмча өнөрлүү адамды, чыгармачылыкта адамды баягы ырдатпай үйгө отургузуп коюу бул бир булбулду капаска камап койгон. Ооба, эми анда бир мезгилдери келет, Кудай буйрса. Кудай буйрса, эң сонун жагымдуу жакын каралып да жакшыруларына буйрса. Анан Азамат байке, сиз өзүңүз баягы эл алдында жүрөсүз, көпчүлүк кыргыздын көз алдында жүрөсүз. Жеке мындай жашоодо кандай адамсыз? Эми жеке жашоодо эми өзүбүздү кандай деп таразалап Мисалы үйдө жүргөндө шортик. Маселен, ооба, үйдө жүргөндө кадимкидей эле баягы эл катары эле. Себеби өнөргө жараша нерсе болуп калат экен да. Маселен, биздин баягы эстрадада жүргөн замандаштарыбыз, алар өзүнчө башкача жүрүшөт да, баягы бир өтө бир шаң чөкөттү да жакшы көрүшөт, өтө кооз кийинип жүргөндү да жакшы көрүшөт дегендей. Бирок могу акындык өнөрдө бир өзүн алып жүрүүсү дагы деги эле элдик өнөрдө өзгөчө акын манасчылар, бир дүйнөнүн адамдары да баягы баскан турган дагы. Анан үйдө албетте эл катары эле. Өзүң айткандай тиги шорт кийген учурда шорт кийген. Анда үйдө кандай атасыз, кандай кожоюнсуз? Албетте, эми үйдө көпчүлүк учурда бош учурлардын баардыгын ушул бала чакам менен, ошолордун оюн күлкүсү менен өткөрүүгө аракет кылам. Анткени дайыма ушул үйдө болуп калган учурда балдарымды көпчүлүк учурда тоого чыгарып келем, атайын ойной турган жерлерге барам, атайын бир дүйнө таанымы кеңейсин деп атайын бир ошондой бир жайларга алып барам. Калган окуусун, сабагын үйдө апасы көпчүлүк учурда карайт. Анан ушул балдар менен өткөрүүгө аракет кылам. Бул жерде да кесиптеш Азамат байкебизге аябай каалоо тилектер баягы жаап жатат. Анан анын бирин окуп койсок, баягы биздин көрөрмандар капа болуп калат. Ассаламу алейкум Азамат байке, сиз Темировка айылына уул болуп каласызбы дейт. Алейкум ассалам, мен Темировкага жээм болом. Апам ошол жактын кызы, ошондуктан Темир айылына мен жээм болом. Дагы бир каалоо тилегибиз бар экен. Кутман таң пирамида Азамат байке, ийгилик каалайбыз, өнөрүңүз өчпөсүн, ар дайым кыргыз элинде жанып жүрө бериңиз деп Алена деген биздин татынакай кызыбыз сизге рахмат, бар болуңуздар. Рахмат. Жакшы, анан жогоруда мындай суроо бергим келген. Негизинен эле мисалы балдарыңыз суранабы, ата комуз чертип бериңизчи, бизге мындай ырдап бериңизчи деген күндөр болобу же? Болот, эми айрым учурда болуп калат, кызыгат. Бирок эми өнөр болсо экен баары туюп билишет, сезет. Анткени мен дагы ырдайм, апасы дагы ырдайт. Үйдө баягы музыкага ырчылар көп үйдө. Айкалыш көп, баягы музыкалык менен эле айкалышып жүрөбүз. Анан ошол себептен баягы өтө жан үрөп дагы кызыга бербейт, мүмкүн кичинекей азыр жаштар, ошондуктан. Дээрлик балам кызыкпайт чындап эле. Анан кыздарыма мүмкүн чыгып калышы мүмкүн. Дээрлик өтө жакын кызыгуу жок азыр. Эң сонун Азамат байке, ушундай сонун маектен кийин анан бир дагы бир чыгарма сурам болсок болобу? Албетте. Рахмат, эми мен убакыттын баягы ченемине жараша бир аз улуулардын тамашасынан кыска айтып жыйынтыктап берейин. Эң сонун. Биздин устатыбыз, элибиздин эл артисти жакында мына ушул Тууганбай атабыздын 90 жылдыгына арналган чоң бир салтанат болгон да, айтыш, бул эл аралык деңгээлдеги айтыш. Муну Айтыш коомдук фонду уюштуруп атат. Ушул Токтогулдук замандаштарынан дагы
ушул Ак фонд деген Осмон Артыкбаев негиздеген фонд бар. Анан Туганбай Абдиевдин бала чакасы негиздеген Туганбай Абдиев деген фонддун демилгеси менен өтүп атат. Колдоосу менен, сүрөсү менен. Анан ошол Туганбай атабыздын устаты Коргоол деген ырчы болгон. Коргоол бул Токтогулдун шакирти. Анан ошондуктан биз тамашалап коебуз. Биз баягы өнөр жолу менен эсептесе Токтогулдун чөйрөсү болуп калат экенбиз да баягы. Коргоолдон кийин Туганбай атабыз, Туганбай атадан кийин мына артынан ээрчип жүрөбүз. Ошол Коргоол атабыз Кетмен дөбөдө азыркы суу сактагыч турган жерде, суу турган жерде, эски борбор болгон Кетмен дөбөнүн ошол жерде чоң базар, базардын жанында чайхана болот эле дейт. Ошол жерде ар кимдин мал жаны, уй торпогу, айтор эмнеси жогосо ырдап жар чакырып таап берчү экен. Мындайча айтканда радиосу эле экен да. Анан Коргоол ырдаган тетте элдин баары чогулуп калчу экен. Анан бир күнү өзүнүн бир көлөчү жок. А кезде согуштан кийинки кыйынчылык заман эле көлөчтү анжыян наманган көрүп. Эптеп кадырыбызды салып атып анан алып келчүбүз дейт. Анан ошол күнү көлөчтүн бирөө жок, көлөчү жок бутун көлөчүн бар бутун учкаштырып коюп алып, чайханага келип алып, көлөчүн жоктоп мынтип ырдап атат дейт. Ай төбөдөн тоголду, анжыян барып ап келген, аягыма чак келген, алтынчы көлөшү колду, күн төбөдөн тоголду, күнү түнү талыбас, менин күлүгүм көлөшү колду, анын алтымыш сомбасы, алты күнү кийилбей, апасыз калдымасы, анын жетимиш сомбасы, жети күнү кийилбей, жесир эле калдымасы, назданып атып перделе, жанан аман кендин зайыбы, нары бери көп басып, наалы жактан айыбы, көзүңдүн кырың салганың, көлөчтүн бири жоголду, Коргоолго келип бергиле, кокуз эле табый алганың деп ырдап атса, бир боюнда бар жаш келин ата ушу көлөч сиздики беле. Жазгала шалбыртта баткакка тыгылып калыптыр деп маңдайымды уялып кармап турат дейт. Десе Коргоол айланайын балам, өз эмес көзү деп, жаман оюнда тиги келинге бата берип коюн деп мынтип ырдап атат дейт. Ой бара келде келиним, сенин бар турбайбы желиниң, барбайган эркек төрөп ал, балам бар кезде күчү белиңин. О мен деп ырдаса бул кандай уяты жок чал деп көлөчүн астына ыргытып качып кетти дейт. Десе Коргоол астында жаткан көлөч менен урушуп атат дейт. Убаңга түшкөн сен көлөч, адашып кайда жүрөсүң, алдаганы жүрсүң гоң, алда кимдин бүлөсүн деп жашы 70-тен ашып калса да эшегини үзөңгү теппей минип Акбакайдын оонуна салып ырдап кетип калчу экен деп биздин аксакалдар айтып берди эле. Мынакей ошол кезде эле адамдардын көңүлүн көтөрүүчү, жүзгө жылмай алып келүүчү сонун мыкты ырларды да ырдап келген экен. Албетте. Эң сонун Азамат байке баягы убакыт деген учкан туш дейт. Анан эми сиз менен керек болсо бир күн кечке да баягы сүйлөшүп отурубуз келип жатат. Анан баягы сизге эркин микрофон. Рахмат, сиздердин да ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Албетте убакыттын багы өткөн ченемине биз баардыгыбыз баш ийебиз, ким болбой эле. Ошондуктан сиздердин дагы чыгармачыл жамаатка ийгилик каалайбыз. Сапарыңыздар дайыма байсалдуу болсун. Пирамида эми баягы элдин оозуна алынып калган бир бакыйган кыргыздын телеканалдарынын бири. Ошондуктан өзгөчө акыркы учурларда биздин ушул кыргыз маданиятын, кыргыздын өнөрүн, өзгөчө айтыш өнөрүн колдоп жүргөн бирден бир каналдардын бири. Ошондуктан биз чын дилибизден өзгөчө өнөр адамдары, анын ичинде биздин акындар чын дилибизден ыраазычылык билдиребиз. Анткени ушул айтыш өнөрүн дайыма колдоп сүрөп келесиздер, бар болуңуздар. Азамат байке сизге дагы чоң рахмат. Жалпы Пирамида телеканалынын атынан сизге ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылыгыңызга албан ийгиликтерден каалап өтөбүз. Бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Устат академиясынын негиздөөчүсү жана төкмө акын Азамат Болгонбаев болду.